Владимир Шилерин атындагы орто мектеби. Кыргыз тили мугалими Айзада Туратбековна. Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Балдар, конт коюп бугабыз, жоопкерчиликтүү болобуз. Берилген тапшырмаларды убагында аткарабыз. Телефонду туура пайдаланабыз. Бүгүнкү биздин тема Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Сабактын максаты: окуучулар Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны менен чыгармачылыгы тууралуу маалымат алышат. Байланыштуу кеби ой жүгүртүүсү калыптанат. Дүйнө таануу маданияты калыптанып, эни тилин сүйүүгө тарбияланат. Демек, бүгүнкү сабакта балдар силер негизинен Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны чыгармачылыгы жөнүндө таанышасыңар. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Чыңгыз Айтматовдун чоң энеси Айымкан эл жомокторун, эски ырларды, уламыштарды көп билген. Небереси Чыңгызды дайыма ээрчитип жүрүп, элдик каада салт, өнөр нускалуу, башка сөздөр менен тааныштырган. Анын тунук сезимин элдин бай мурастарына сугарган. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам болгон. Чоң атасы Айтмат колунан көөрү төгүлгөн уста болгон. Тегирмен куруп, шаардан кийим тигүүчү машина алып келип, ычмачылык, тигүүчүлүк кылган. Чыңгыздын энеси билимдүү, маданияттуу аялдардын бири болгон. Мына ушул жагдайлар болочок жазуучунун балдар адабияты менен өтө эрте таанышуусуна шарт түзгөн. Анын уккан ырлары, жомоктору жазуучунун балалык кездеги адабий дүйнөсүн байытып, сезимин ойготуп, эне тилдин керемет сулуулугу менен тааныткан. Согуш учурунда окуусун таштоого туура келет. 14 жашар Чыңгыз Шекер айылындагы жаш өспүрүмдөрдүн арасынан эң сабаттуусу катары айыл советинин катчылыгына дайындалат. Андан соң райподо салык жыйноочу, айылда трактор бригадасына эсепчи болуп иштейт. Жамбылдагы зоотехникумду жана Кыргыз айыл чарба институтун бүтүргөн. Адабиятты бала кезинен сүйүп, мектепте окуп жүргөндө эркин темада сочинение жазганды жакшы көргөн. Институтта окуп жүргөндө адабиятка айрыкча дит коюп, макала очерктерди жаза баштайт. Орус жазуучуларынын чыгармаларын которот. Кийин зоотехник болуп иштеген мезгилинде аңгеме жаза баштайт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Балдар, кандай чыгармаларын билесиңер? Жамила, Бетме-бет. Балдар, мына ушул Чыңгыз Айтматовдун жараткан дөөлөттөр дүйнөнүн 150дөн ашуун тилине которулуп, 400дөн ашуун жолу басылып, 30 миллионго жакын нускасы түзөт. ЮНЕСКОнун маалыматына караганда, чыгармаларынын чет тилдерге көп которулгандыгы боюнча Чыңгыз Айтматов дүйнө жазуучулардын эң алдында турат. Кыргыз киносуна келсек, Кыргыз кереметинин тарыхынан балдар 1941 жылы 17 ноябрда Кыргыз киностудиясы ачылган. Кыргыз киносу 60-жылдардан баштап дүйнөлүк аренага чыгып, Кыргыз керемети деген ат менен таанылып келген. Чыңгыз Айтматовдун балдар чыгармаларын баары эле дейре киного чыгарылган. Каармандар сүйлөйт. Балдар, Чыңгыз Айтматовдун кайсы кинолорун билесиңер? Ашу, Аптап, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жоргонун жүрүшү, Гүлсарат, Махаббат дастаны, Акбаранын көз жашы, Маңкурт,
Фудзиямадагы Кадыр түн, Кызыл алма, Ак кеме. Балдар, ушул Ак кеме кинофильми СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон 1977 жылы. Андан кийин балдар атадан калган телефильмин билесиңерби? Атадан калган туяк эмне жөнүндө? Кане баарыбыз кыскача үзүндү көрөбүз. Это мой отец. Почему? Что ты выдумал? Сиди тихо и смотри кино. Это же мой отец, мама. Не разговаривайте. Мама. Твой отец твой, но только сиди спокойно. Көрдүңөр балдар, айылга кино келгенде Авалбек сүйүнүп апасы менен үйүнө келди, киного келди, тамаша кылып отуруп кинофильмдеги жоокерди көрүп, бул менин атам деди. Эндерге тоскоолдук болбош үчүн апасы, ооба, бул сенин атаң деп койду. Не пройдешь. Ал эми Авалбек болсо жоокерди чындыгында эле өз атам деп билди. Ребята, вы видели моего отца? Это был мой отец? Нет. Кто? Конечно, здесь в кино. Вы разве не видели? Он зрел из пушки, и его убили. Его потом убили. Фашисты! Парижский отец погиб. С войны не вернулся. Авалбек жоокерди өз атам деп сыймыктанып, балдарга эмне кылып жатты? Бул менин атам деп сыймыктанып айтып жатты. Ал эми балдар эмне деди? Бул сенин атаң эмес, бул артист дешет. Это был мой отец! Да нет же, артист! Нет, отец! Конечно, это был твой отец, сынок. Точно, Сакал, правильно говоришь. Баланы шагы сыгырбаш үчүн Знакомое лицо. Точно? Я вам сейчас покажу. аксакал Вот смотрите. баланы эмне деди? Ооба, бул сенин атаң деп койду. Я правда с ним лично не был знаком. Но он тоже воевал. Я знаю. Он солдат. Вот. Смотрите. Балдар, туяк деген сөзгө түшүнөсүңөрбү? Туяк деген бул Да неужели ты не видишь? туяк улоо деген бул сөздү өтүп бала, жоокерде ушул өтүп кеткен каза болгон жоокердин согушта каза болгон жоокердин аркасынан калган туяк деген мааниде жазылган бул чыгарма. Апасы жеңгүлдө турат дагы Авалбекти, жүрө кой балам. Ооба, бул сенин атаң деп кинозалдан эмне кылат, жетелеп чыгып кетет, баласын. Да что же это такое? Куда ж ты смотришь, Жеңгуль? Вставай, сынок.
Это был твой отец. Идем. Идем. Балдар, Чыңгыз Айтматовдун балдар үчүн дагы кандай чыгармаларын билесиңер? Ак кемедеги бөгөнөнүн жомогу, Чыпалак бала, мальчик спальчик. Чыңгыз Айтматовдун учкул сөздөрү. Кана баарыбыз угабыз. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Эң ириде өзүңдүн киндик кан тамган жериң тууралуу ойлогондо, жалпы дүйнө тууралуу акыл калчайсың. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайтат. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эл үчүн түбөлүк жашай берет. Ааламдын тили менен багындырган Айтматов бул дүйнөнүн Чыңгыз ханы. Эки миң 11 жылдын 30 августунда Бишкектин борборундагы Ала тоо аянтынын түштүк тарабына Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулду. Колодон жасалган, бийиктиги 3 метр болгон айкел Орусияда жасалган. Демек балдар, Чыңгыз Айтматовдун айкели кайсы жерде жайгашкан экен? Бишкектин борбор шаарында. Түбөлүктүү кылым адамы бул Чыңгыз Айтматов Төрөкулович. Демек балдар, Чыңгыз Айтматов түбөлүктүү кылым адамы, кыргыз элинин, эл элинин жүрөгүндө жашап келе берет. Бүгүнкү сабакта эмнелерди билип алдыңар? Сабак силерге жактыбы балдар? Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны менен чыгармачылыгы тууралуу аз да болсо түшүнүк ала алдыңарбы? Демек балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо, азаматсыңар. Бүгүнкү сабакка катышканыңар үчүн мен абдан кубанычтамын. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Демек балдар, үйдөн Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан өзүңөргө жаккан каармандын сүрөтүн тартып келесиңер. Баарыңар сүрөт тартууну билесиңерби? Өзүңөргө каалаган каармандын сүрөтүн тартасыңар. Бүгүнкү сабагыбыз балдар ушу менен аягына чыкты. Сак саламатта калгыла, көрүшкөнчө.